Жазасы күнөөсү барлар болсо жазасын алат. Мен акмын деп атат. Абакта абдан мындай оор жагдайлар болуп калды. Жаныбызга наркомандарды, бир өзгөчө особо опасный кылмышкерлерди алып келип турду деп. Сиз да ошондойду көрүп калдыңызбы? Ошондо Кеңешбек Дүйшөбаев чындап эле өлүм астында жаткандай акыркы сөзүн айтып кетти. Биз сот бүткүчөктү баарыбыз бир туугандай эле чогуу жетелешип коюп жүрдүк. Каматкан Камчыбек Ташиевдин башына түшүп атат да. Бирок белгилерин карап көрсөк, мына сиздердин ишиңизде ушул бийликти басып алуу чын эле бир белгилери болду беле? Бизде баарыбыз райондук соттун акталгандан кийин Камчыбек Ташиев кабыл алган кемпир-абадчы жамаатын. Ошондо бизге ачык эле айткан. Мен силерди кайрага камап коем деп айткан. Министрлер кабинетинин төрагасында эле тизип эмес беле? Эгер мыйзам боюнча андай эмес да. Анын астындагы кызматкер. Ошондойго чейин барып баштабады эле. Бизде система эмес, адам иштеп баштаган да. Эмне үчүн мыйзамдуу жолду төңкөрүштү айтып атасыңар деген пикирлерин айтып атат. Ошого кандай жооп берет эле? Эгер эркин медиалар болбогондо, биз ошол жердеги үндөрүбүздү эч ким жеткире алмак эмес. Эмне үчүн расмий маалыматтар аз болуп атат? Мурдакы күч структуралардын эң мындай үстүндө отурган кишиге айып берип атса, аны биз адвокаттан угуп атабыз. Аны биз Камчыбек Ташиев өзүнөн угуп атабыз. Укук бар да. Өзүң укугуңду билсең болот да. Өзүң укугуңду билсең. Мисалы мага наркоман же болбосо жанагы апасын өлтүрүп келгендерди мен киргизчү эмесмин. Жапаров менен Ташиевдин достугу 5 жылга созулганын мисалы эксперттер айтып атпайбы, дагы жакшы көпкө чейин созулду депчи. Дагы ынтымакта кармашты депчи. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Соңку жаңылыктардан мына ушул түнү эле келди. Мурдакы УКМК төрагасына Камчыбек Ташиевке 2 айып берилди. 2 кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси менен, биринчи беренеси бул кыянаттык менен бийликти колдонуу, 337 берене жана 326 бул бийликти күч менен басып алуу. Азырынча такталган расмий маалыматтар жок. Бул жөнүндө Камчыбек Ташиевдин жактоочусу Икрамидин Айткулов айтты. Буга чейин Камчыбек Ташиев өзүнүн кайрылуусунда айтып кетти. Мен деген күнөөм жок. Мага чын эле ушул бир берене менен бийликти басып алуу беренеси менен айып коюп атат, бирок күнөөм жок. Жана азыр биздин өлкөбүздө адилеттүү сот системаны койгонго аракеттер болуп атат. Урматтуу президент ошондой аракетти кылып атат. Жана мисал катары Кемпир-Абадтагы камалгандын баары акталып чыкты деген өзүнүн мисалын келтирип жиберди. Бүгүнкү биздин коногубуз ушул Кемпир-Абадтын ичиндеги болгон бир мүчөсү Эрлан Бекчоро. Ассаламу алейкум, Эрлан мырза. Алейкум, саламатсызбы? Биринчиден чоң рахмат убакыт таап биздин маегибизге келгениңиз. Эми талкуунун баары ушул соңку жаңылыктар, маалымат боюнча болмокчу. Ушул Камчыбек Ташиев ушул мисал катары Кемпир-Абадты көрсөтүп атканда, ушул адилеттүү соттор болуп атат, муну актап койду, мыйзам иштеш керек деген кандайдыр бир мисал менен айтты да. Ошол көз каранышыңыз кандай болуп атат? Ушул туура мисал берип атабы, же кандайча деп ойлойсуз? Ташиев азыр башына оор күн түшкөндө бизде эстеп атпайбы? Ташиевке коюлган беренелер бизге да коюлган. Ошону Ташиевдин кызматкерлери, УКМКнын кызматкерлери бизди күнү түнү аңдып атып, жактоочуларыбыздан бери сүйрөп келип атып, ушул берене менен бизди 3,5 жыл кыйнады. Алды 1 жыл 8 ай отурса 20 ай деп коелу. Эң азыбыз 6 ай отуруп чыкты, эжекелерибиз отуруп чыкты. Эми ушул берене азыр Ташиевдин башында турганда, Ташиев кемпир-абадчыларды мисал кылганы чындыгында баягы кемпир-абадчылардын айланасынан көлөкө издеп аткандай эле көрүндү мага. Мына кече баатыр болом деген киши бүгүн жалгыз калды. Жалгыз калганда өзүнө команда издеп баштагандай да. Бизди дагы деле баягы кемпир-абадчылар мен күнөөм силерде мен каматкан эмесмин, мен күнөөм жок. Мен силер мененмин дегенди кагазга уруп айткысы келип аткандай көрүнүп атат да. Бизди дагы эле бийликке мындай жек көрсөткүсү келгендей бир кадамдар таштап атат да. Же бийликти сизге жек көргөзгөндөй аракеттер болуп атат да. Буга чейин эми тергөөчүлөр, башкалар дагы бийликке, президентке жаман көрсөтүп келген да. Мисалы биз азыр болгону бийликке пикирибизди айтып, биз кечетен бери Ташиевке чыдабай кетип өз ойлорубузду айтканга туура келди да. Эмне үчүн өзүнүн башындагы баягы оор күн келгенде бизди эстеп атат.
бизди эмнеге ал жака мисал кылып чыгып атат депчи. Биз ошондон кичине арданып кеттик. Баягы кемпир абачылар деле акталбадыбы? Кемпир абачыларга деле ушул берене коюлбады беле? Анан эмне биз эмнеге акталбашыбыз керек? Калганы баягы күнөөлүүлөр жазалансын деп дагы эле жанындагыларын саткысы келип атат да Ташиевдин. Кагазга урулгондогу ошол сөздөрү да. Жазасы күнөөсү барлар болсо жазасын алат. Мен акмын деп атат. Бирок биздин угушубузча Ички иштер министрлигине көрсөтмө берип аткан ошонун тарапташтары, жакын командалары Ташиевке көрсөтмө берип атканы чындык да. Эми баягы бейрасмий маалымат да ушинтип эле айтылып келип атат да. Ташиевке көрсөтмө бергендер чыгып атат мисалы. Алды чыкты, алды уйгамагына чыгып атат дегендей. Азырда камактагылардын дагы көбү чыгышы мүмкүн. Эми биз Ташиев кызматкерлери бизди камаган күндөн баштап биздин сот бүткүлгө күнгө чейин көзөмөлгө алып турушту. Жада калса ооруп аткан, ошол абакта ооруп аткан биздин генералыбыз Кеңешбек Дүйшөбаевди давлениясы 200 болгонуна карабай, оозунан ак көбүп кетип атканына карабай, атайын кызматкерлери менен ГСИнын кызматкерлерине тапшырма берүү менен насылкага салып көтөрүп келген күндөрү болгон. Ошо жерден биринчи жолу, тарыхта биринчи жолу СИЗОнун мед кызматкерлери бул өлүп калат, бул киши өлүп калат. Сотко алып келбей эле коелу, алып кетели СИЗОго. Муну больницага көрсөтүш керек деп биринчи жолу айтышты. Болбосо алар деле бийликтин көзүн карап, ошол кызматкерлердин көзүн карап турган кызматкерлер да биринчи жолу айтышты. Ошондо Кеңешбек Дүйшөбаев чындап эле өлүм астында жаткандай акыркы сөзүн айтып кетти. Акыркы сөзүн айтып биз менен коштошкон. Баягы Кудай бар да, жаратканыбыз бар. Кеңеш байкенин ден соолугу бекемделип, анан ооруканага которулуп, анан ден соолугу бекемделди да. Биз мисалы ошондой күндөрдү көрдүк. Ушунун баары Ташиевдин укуругу, Ташиевдин камчысы десек болот да, камчысынын айынан, ошолордун кызматкерлеринин айынан биздин баягы кемпир абачылар дейли, кемпир абачылар аябай эле азап тарттык. Жакын туугандарыбызды, мисалы биздин жана Нурлан Асанбековдун апасы таласта ооруп атса, ошого уруксат бербей койгон күндөр болду. Анан апасы көз жумган, апасына топурак салып келди. Мындай тагдырларды айтсак абдан эле аябай эле көп. Мен чыккандан кийин дагы абактан чыккандан 3 күндөн мен да бир тууган байкем каза болуп калды. Ошого топурак салганга да жибербей атып, араң жиберишкен. Байкеме да топурак сала албай калмакмын да. Бизде мисалы ушундай өксүк бар да. Бизде ушундай тарыныштарыбыз бар. Анан мунун баары биз билчүбүз Ташиевдин баягы тапшырмасынын негизинде болуп атканын биз билчүбүз. Каяктан билчүсүз? Далилдер бар. Бизге айтылчу да. Анткени УКМКнын кызматкерлери келчү. Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринен мурун Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин көзөмөлдөп турган УКМКнын кызматкерлери сырттан карап турушчу. Ошол эле ГСИнын кызматкерлерин бүт карап турчу. Биз баарын көрүп турчубуз, билип турчубуз. Эми чыккандан кийин тилекке каршы баягы кээ бир нерселерди аракет кылганга, акталып кеткенге аракет кылдык биз. Болушунча. Эми бул саясий иш, саясий диалог менен гана бүтүш керек. Эми баягы соц тармактарда коомчулук ар кандай нерселерди айта бериши мүмкүн. Эми биз деле өмүр бою кыйналып жашабыз келбейт да. Мисалы 3,5 жылдан бери үй бүлөбүз кыйналды, өзүбүз кыйналдык. Эч бир жерде иштеген жокпуз мисалы. Иштеткен жок. Экинчи, үчүнчү, бешинчи күн сайын сотубуз болчу. Башка кайсыл жерге иштейбиз? Сотко жумушка келгенде эле келчүбүз. Эми акталгандан кийин азыр өкүктөп калдык. Ушул тергөөчүлөр же ыкчам кызматкерлер кандайдыр бир ушундай бир сөздөрдү айтты беле? Ушул чын эле УКМКнын башчылыгынан буйрук келип атат, ушундай басмырлоо болуп атат деп. Мен сураганым, азыр эгерде мисалы үчүн аскер прокуратурасы силерден сураса, ушул түзмө-түз бул да кыянаттык да, мындай карасак. Ошондой түзмө-түз бир көрсөтмөлөр барбы? Мындай деп мисал келтирейинчи, биз кемпир абачылар акталгандан кийин төлөө кылбадыкпы? Төлөө кылгандан кийин биз кемпир абачылар тарап кеттик. Биз бийликке деле ушул сунушту айтканбыз. Биз кайсыл күн акталган күндөн баштап кемпир абачылар бул курам тарайт. Ар ким ар кайсы багытта көз карашы ар кандай мисалы. Ар ким өзүнүн кызматын кылат. Өзүнүн деңгээлине жараша кызматтарын кылып жүрө берет. Бул кемпир абачылар кайра бирикпейт. Чындыгында мындай курамды партиялар акча менен дагы кошуп бириктире албайт. Бизде ар кайсы көз караштагы адамдар бар да. Муну бир партияга дагы бириктириш кыйын. Бийлик бизди мисалы биздин башыбызды бириктирип койду да. Биз сот бүткүчөктү баарыбыз бир туугандай эле чогуу жетелешип коюп жүрдүк. Азыркы учурда мен мындай деп ойлоп атам да. Неге Ташиевке басым жазып атам? Ташиев кызматтан кеткенден кийин өлүп калган арстанды аркасынан тепкилегендей болбойлу.
Ташиевдин убагында телефондор чалуулар болуп турчу. Ошол Ички иштер министрлигине, УКМК кызматкерлерине, СИЗОнун кызматкерлерине мисалы чалуулар болуп турчу. Аны биз мисалы айтпагыла деп айтчу эми, аттарын айта албайм, бирок айткандар болгон. Ушундан бизде кысым болуп атат. Силерди мынткиле деп атат, тинткиле деп атат дегендер, камерадан камерага которгула деп атат дегендер болчу. Азыр тергөөчүлөрдө опер кызматкерлерине кичине да болсо эркиндик болуп калды деп ойлойм да. Эгер ошол убакта мисалы УКМК кызматкерлери тарабынан Ташиев өзү чалбаса дагы команда берчү да. Чалдырчу. Анан ал кызматкерлер баягы как солдат катары кызматын аткарышчу. Бирок келген айтышчу, кечирип койгула, ушундай болуп атат деп. Эми баягы чай ичип атсаң деле, бирөө менен жолугуп атсаң деле жаныңа отуруп бирөөлөр эле отура берсе деле чын эле ыңгайсыз болот. Муну өзүңдүн эле келинчегиң айтат да. Силер абакта жатканда дейт, биз элементарный ушу кафеге барып да чай иче албай калдык. Баскан турганыбызды эле аңдып эле жүрүп. Мында ушунун баарын эле УКМК кызматкерлерине кадимкидей эле тапшырмалар берилип турган. Анан да бир баса белгилеп кетчү жагдай. Бизде баарыбыз райондук соттон акталгандан кийин Камчыбек Ташиев кабыл алган Кемпир-Батчы жамаатын. Ошондо бизге ачык эле айткан. Мен силерди кайрага камап коем деп айткан. Бул өзүнүн сөзү. Кызыл желек көтөрсөңөр кызыл желек көтөрөм, көк желек көтөрсөңөр көк желек көтөрөм деп эле ачык эле айткан. Дагы эле баягы менин колумдасыңар дегендейди айткан. Эми ал жерден баягы улуу аксакалдарыбыз өз пикирлерин айтып, ошол жерден айтышууда болгон, жумшарткан да сөздөр болгон дегендей. Эми мунун баары далил менен да биз мындай жөнөкөй айтып аткан жокпуз. Бекер айтып аткан жокпуз. Эмне талап койду ошол жолугуда? Мисалы үчүн акталдыңар, болду да эми иш бүтөр иш. Кайсы кызыл желекти айтып отур? Жолугуда эми акталдыңар болду, эркиндикке чыктыңар. Эми дагы өзүңөрдүн пикириңерди билдирбегиле, дагы ушундай биригип алып дагы бир нерселерди сүйлөп чыкпагыла, митинг кылбагыла, акция кылбагыла деген эле сөз да. Ошону эми баарын кагазга оруп айтылды да. Ошол кандай десем, өзүнүн баягы мүнөзү менен, жестери менен, ошондой сөздөр менен айтылды. Анан баарыбыз мындай улуу аксакалдар жообун берди, бирок жообун берди, кичилер угуп отурдук дегендей. Аксакалдарды угабыз да. Анан чыккандан кийин ошо биздин негизги максаты ошо Кемпир-Батчы маселеси кандай чечилгенин ошо карта менен көрсөтүп бер деп президенттин тапшырмасы менен бизге көрсөткөн. Биз ошону көрүп чыкканбыз. Негизги максат ошол болчу. Биз ал жактан Ташиевден барып кечирим сурайлы деген таризде эмес, картаны көргөнгө, жердин маселеси кандай чечилгенге, ошону эле көргөнгө барганбыз. Бул президенттин тапшырмасы менен болгон. А мына камерадан камерага которуп атты деп аттыңыз. Мен ошол маалыматты да окуп тургам, жаңылыктардан. Ошол кандайдыр бир кыйноо деп эсептелүү болгон да. Ошол кыйноолор эмне максат менен кылынды? Кандайдыр бир эмне максат болуп түшүнбөй атам да. Мында жөн эле кыйнообу же мындай жанагы ломать этет деп коет го, ошондой. Семете мырза, бизди ушул тергөө башталганда, 1 ай тергөө болду. Тергөө башталганда бирөөбүз дагы тергөөчүнүн суроосуна жооп берген жокпуз. Аксакалдардан 1-2 жооп берди, калгандары жооп берген жокпуз. Берген суроосуна мен акмын, менин күнөөм жок. Буюрса акыйкаттуу келет деген эле жоопторду эле берип аттык. Суроолоруна такыр жооп берген жокпуз. 1 ай биз ушундай жоопторду берип аттык. Буларда кандай вариант болуш керек болчу? Абактан камерадан камерага которуу, кыйноо, кээ бир келген сырттан келген тамак аштарды кечиктирип берүү, алар ачып кетет, чирип кетет мисалы. Ошондойлорду кылып атышты да. Биз ошондойдун баарын көтөрүп аттык. Биз баягы көп киши болгондуктан бирибизге мындай арка жөлөк болуп аттык. Жемибиз жезирбегенге аракет кылып аттык. Бирөө ооруп калса анын көтөрмөлөп, бирөө кичине эме калса, кичине баягы маанай түшүп калса көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып аттык. Ошон үчүн биз андан сырткары эркин медиалар биздин духубузду көтөрүп атты. Анткени биздин үнүбүздү жеткирип атты, бийликке жеткирип атты, элге жеткирип атты. Биз кандай абалда жатканыбызды. Эгер эркин медиалар болбогондо биз ошол жердеги үндөрүбүздү эч ким жеткире алмак эмес. Акыйкатчы институту дагы келип дагы алар деле кыйрат жарытылуу эле мындай биздин үнүбүздү жеткире алмак эмес. Алар деле абакка чейин кирип, биздин камерага чейин кирип көрүп атышты. Бирок алар сыртка маалымат бере албай коюшту да. Так маалымат бере албай коюшту. Көгөргөн камерада жатсаң дагы жакшы эле экен, ден соолук жакшы экен деп эле чыгып атышты. Чындап эле депутаттар келди. Баягы ачык айтып жүргөн депутаттар ошолор гана жогорку кеңештен биздин үнүбүздү жеткирип атты.
акыйкаттуулугубузду, адилеттүүлүгүбүздү, биз айтып аткан пикирлерди, кайрылууларыбызды ошо жогорку кеңештен эркин медиалар аркылуу дагы элге жарыялап турушту. Биз ушчу пайдаланып эркин медиаларга убагында колдогон биздин депутаттарга дагы терең ыраазычылык билдирем. Жакын арада Жеңишбек Молдокматовдун бир маегин көрүп калдым. Ал дагы айтты, абакта абдан мындай оор жагдайлар болуп калды. Жаныбызга наркомандарды, бир өзгөчө особо опасный кылмышкерлерди алып келип турду деп. Сиз да ошондойду көрүп калдыңызбы? Мага андайды көп колдонушкан жок. Мага жанагындай алдамчылык менен кармалгандарды киргизишти, бирок айрымдарына саясатчыларга, жанагындай активисттерге, биз менен камалгандардын арасына апасын өлтүрүп келген, кийимдери кан боюнча келгендерди киргизип атты. Эми алар баягы психологиялык жактан дагы мындай оорукчан болуп калган балдар, анан баягы стеналарды сүзгүлөп, ушул жерден секирип кетсем өлөмбү, же мисалы мууну өлүп калышы мүмкүн камерадан. Анан жанында тургандар жоопкерчилик тартыш керек болуп калат да, силер өлтүрдүңөр деген дагы сот жообуна тартылышы мүмкүн. Мисалы ошондой жагдайлар болушу мүмкүн. Калчылдап келген наркомандар менен, мисалы мени эң биринчи ВСК киргизгенде калчылдаган бир наркоман менен жаткырды, бирок мен өзүм баягы эшиктерди тепкилеп атып, өзүм аны чыгаргам да. Болбосо ал мисалы ал кечинде кол салышы деле мүмкүн болчу. Бир күн уктабай жаттым да. Мисалы ошондойлор болду. Ал бул менин эле мисалым да. А башкаларында ар кандайлардан болду. Жанагындай апасын өлтүрүп келгендер, же болбосо бир 13-14 жаштагы кызды оруктап келген маньяктар, мисалы өлтүрүп келген, ушундайларды киргизип атты да. А мен камерага киргенде баягы ага чейин камерада отургандардын немесин, абалын изучать этип койгондуктанбы, мен кирип келаткандарды, туура эместерди чыгарып ийчүмүн. Кандайча чыгарып жүрөт? Укук бар да. Өзүң укугуңду билсең болот да, өзүң укугуңду билсең. Мисалы мага наркоман же болбосо жанагы апасын өлтүрүп келгендерди мен киргизчү эмесмин. Мен кийин билип калдым, баягы бара-бара көсөм болосуң деп коет го. Мен ошондон кийин киргизбей баштадым да. Статьясын сурап кадимкидей, эмне болгон статья, эмне менен келдиң, канчанчы жолу, мисалы. Кээ бирлер мисалы бир 3-4 жылдан 3-4 жолу эмеси бар, 3-4 жолу камалган, түрмөнүн балдарын киргизип коет жанына. Жана ошолор деле мээңди чага бериши мүмкүн да. Башың өзүң ойлонуп отурсаң, кайра алар да өзүң ойлонто бериши мүмкүн да. Ошондойлор болду. Башка камераларда дагы ушундайларды киргизип, эки-экиден мушташтар да болду бизден. Мушташып атып чыгаргандар да болду. Эми ал күндөр өтүп кетти го, баягы убагында айтканда көптөрдү баягы эстеп айтмакпыз да. Азыр баягы учур келгенде таба албай калып атпайсызбы, эстей албай калып атпайсызбы? Көп эле окуялар болду. Ошол абакта жаткандардын көбү айтып атышат, азыркы мисалы үчүн ошол эле СИЗО 1де, башка абак жерлерде адилетсиздик менен камалган абдан көп кишилер отурду жаныбыз. Жөн эле келип киргизип коюп, акча бербесең чыгарбайбыз, акчасын беришиң керек, моюнуңа же алышың керек деп эле. Жөн эле кандайдыр бир мындай өзүнүн эсинен бир чыгарган эле бир кылмыштарды илип койду деп айтып атышат да. Ошол сиз ошондойду көргөн жоксузбу? Ошол чындык же жалганбы? Жалган эмес, чындыгында абакта айыпсыз отургандар көп. Эми баягы бул бийлик камап атат дебейличи, баягы тергөөчүлөрдүн өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, кээ бир опер кызматкерлеринин кызыкчылыгы үчүн жөн эле кармалып кеткен балдар бар. Мен бир жаш бала менен, кошуна камерада жашаган бала менен сүйлөшүп калдым. Өзү футбол ойногон бала экен, спортсмен, таза жүргөн бала экен. Жөн эле бир сумканы эле машинага салып коеюн, тияка жеткирип койчу дептир. Ичи көрсө, ичи ал ачып да көрбөптүр, ичи толтура наша экен. Ошо менен мындай кесилип атам байке деп ал да ыйлаган да. Бирок ал акыйкаттуулугун жеткире албай койду. Байке, ошо сиздин адвокатыңызды мага бериңизчи, мага жардам берсинчи деди. Мындай ыйлап тургандар, зорлоп тургандар аябай көп. Бир медчастька кирип калсам, бир келин ыйлап отуруптур. Анан ошону күйөөсү подстава кылган да. Өзүнүн күйөөсү? Обыска киргенде күйөөсү аялынын халатына нашаны салып ийген, чөнтөгүнө. Анан аялын каматып ийген. Ушундай тагдырлар аябай көп да. Аялы күйөөсүн, күйөөсү аялы саткан, тергөөчү аркылуу камалгандар, эми оор тагдырлар аябай көп. Мындай көрсөң ыйлаң келет, уксаң ыйлаң келет, жардам бере албайсың, өзүң абактасың, өзүң эркиндикте болсоң жардам берсең болот, чуркасаң болот. Анан өзүң абактан чыга албай атып, анан бирөөгө кантип жардам бере аласың?
Эми юридикалык баягы болушунча, билимибиз болушунча кичине жардам бергенге аракет кыласың. Сен мындай кыл адвокатың менен бияка бар, тияка бар дегенге жол көрсөткөнгө аракет кыласың, бирок андан башка аргаң жок да. Мен сураган себебим мүмкүн атайын прокуратура болобу, аскердин прокуратурасы болобу, ошол жагдайга бир көңүл буруп, ошол бир сыйра ошол абакта жаткандардын иштерин текшерип, бир карап койсо жакшы болот эле деп ойлойм. Анткени өз учурунда дагы азыркы ажообуз Садыр Жапаров отурганда билесизби айткан, менин жанымда абдан көп адилетсиздик менен камалып кеткендер болуп атат. Бул мен түшүнүп атам, бул жалпы система ошондой болуп калганда 30 жылдан мүмкүн те совет доорунан бери келген система, ошонун бир системаны өзгөртүүгө бир аракеттер кылыш керек деп ойлойм. Ошон үчүн мен дагы сизди түзмө түз күбө катары сурап атам да, чын эле жагдай ушундай болуп атабы депчи. Бирок Семетей мырза дагы бир нерсе бар. Анык ууру дагы мен уурдаган жокмун дейт да. Албетте. Жанагы апасын өлтүрүп келген балады отпаймынбы? Апасын өлтүрүп келген бала дагы мен өлтүргөн жокмун дейт да, бирок кийимдери кандай. Мисалы. Мен өлтүргөн жокмун дейт. Бул мен тайкем эле өлтүрүшүм мүмкүн дейт. Мен өгөй баласы экенин кийин билип калдым дейт, мисалы да. Кээ бир окуяларды эстесең, мисалы өзү эле өлтүргөнү мындай, өзүң эле өлтүрүптүрсүң дейсиң. Бирок ал өзү мойнуна алгысы да келбейт да, мисалы. Ушундай Албетте териштирүү кылыш керек. териштирүү кылыш керек. Адилеттүү териштирүү болсо баары ачык далилденет. Бийликти басып алуу деген абдан оор берене. Анан ушул белгилерин карасак, абдан мындай, кандайдыр бир орустар ирония судьбы деп коюп атпайбы? Кемпир абадчылар камалган эле беренени азыр аларды каматкан, сиздин сөзүңүздөр боюнча, каматкан Камчыбек Ташиевдин башына түшүп атат да. Бирок белгилерин карап көрсөк, мына сиздердин ишиңизде ушул бийликти басып алуу чын эле бир белгилери болду беле? Мындай деп айталычы. Бийликти басып алуу беренесине мисалы бизге 326 менен 227 мына статьяны унутуп калтырым көптөн бери. Жанагындай имараттарды өрттөө, талкалоо, курал жарак колдонуу деп турбайбы, статьяда турат, беренеде турат. Ошо чакыруу бийликти басып алды. Мисалы биз кайсы жерди басып алып турбуз, кайсы жерде имараттар өрттөп турбуз. Бир окуя болуш керек да. Ооба. Акция, митинг бул деген эме эмес. Беренеге туура келбейт. Бул деген ар бир адамдын укугу, ар бир жарандын укугу. Бизде окуя болгон эмес. Семетей мырза, биз СИЗОдон тааныштык, айрымдарыбыз. Чындап эле бийликти басып алууга аракет кылсак, биз ага чейин план түзүп, бирибиз жакшы таанып, ким эмнени кылат, кайсы кызматта, ким эмнени алып барыш керек, биз баарын пландап алганын кыласың да. Эгер бийликти басып алууга ниетибиз болгондо. Бизде андай болгон жок, биз СИЗОдон тааныштык. Эми 4-5 бирибизди таанычубуз, 2-3 бири тааныйт, бирок жалпы кемпир абадчылар бирибиз жакындан таанычу эмеспиз. Акыркысы ошол жанагы Каса Италияда болгон, кафенияда болгон тамак ичүүдө эле ар ким өз пикирлерин айткан. Болду, ошону биз азыр өкүнүп атабыз, ошону түзүү эфирден эле кылып койсок болмок экен депчи. Анан булар жашыруун катары болуп калды. Жашыруун катары сыяктуу көрүп, ошол записти оңдоп, түзөп, кээ бир сөздөрдү кошуп, мисалы Асия Сасыкбаеванын колду сындырабы, буту сындырабы деген сөзгө эле з тамгасын кошуп койушкан, сындырабыз, колдорун мынтебиз, тигинтебиз деп койгон. Ушундай монтаж менен кылган. Бирок 2 сааттык ошол записти уксаңыз, биз ошо сотто дагы угуздук, уктук, сотто укту. Аякта эч кандай бийликке мындай басып алууга чакырык да жок. Оригиналын, Оригиналын чакырык да жок. Анан эми азыр мисалы Ташиевке коюлуп аткан берене, мисалы бийликти басып алуу, буларда окуя бар. 75 аксакалдын каты. Ошондо бир строчкасында жүрөт. Эгер президенттик шайлоону эрте өткөрбөсөк, биз Конституциялык сотко, комитетке, президентке айласынан катыштып атабыз. Болбосо биз Конституциялык сотко кайрылабыз, же болбосо тиги кайрылабыз деген өздөрүнүн мындай ылдам өткөрүш керек деген президентти коркутуу негизинде строчкалар бар, контексттер бар. Аны соцсетинде жазып атышпайбы, мисалы, кээ бир нерсесин ар бир тексттен кармай берсең болот. Булар мындай кыргызча айтканда кутумчулдук кылган. Ага чейинки болгон даярдыктар, мисалы Нурлан Тургунбек уулунун баягы Нүзүптүн эстелигине коюлгандагы сөзү, аталык. Ошондо маңдайында отурган Камчыбек Кыдыршаевич эгер сынган кылычты билсе, китеп окуган киши болсо, аталык эмне экенин билсе, ошо жерден чыга калып, микрофонду алып, эгер президентти сыйласа, ошо жерден айтмак: "Эй, урматтуу спикер, сиз жаңылып калдыңыз. Азыр бул сөз президентке жетсе, президент башкача кабыл алат" деп ошо жерден айтыш керек болчу. Мисалы.
Бирок биз буга чейин адамдарды байкай элаттык да, тар чөйрөдө угулуп элатты да. Булар даярданып атканы, команда топтоп атканы, жалал абад шаарын манас кылып аяка резиденция кылып атканы, аябай өзүнүн командасын топтоп, прокуратураны, башка командалардын баары. Мисалы, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, УКМКнын кызматкерлеринен бизде эле качып калышкан, бизде эле коркуп эле калышкан. Жанагы азыркы камалган Неду, Пито, Ситонун баары буларды аңдып эле, коркутуп эле, Ички иштер министрлигинде иштеген кызматкерлер чындап эле коркуп калышкан. Мен тамашачынын аралашып жолугуп калганда айтчумун, силер бизде эле качып калып турсуңар го деп. Силер деле мындай, силер кимиңер апайчысыңар депчи. Анан карабайсыз, биз эми баягы бизди башында камап атканда ошо бийликке каршы чыкты деген да, эми ошол сөздөрүбүз азыр менин мурунку жазгандарымды мынтип листать этип атам, ошондо мынтип айткан сөздөрүбүз бар экен. Бийлик өзүнө өзү оппозиция депчи. Мына азыр ичинен чыккан ири жылан болбоду Ташиев. Бул жерден баягы Кыргызстанды достуктун антын текшерген полигон катары көрбөшүбүз керек да. Атамбаевден бери, андан кийин Сооронбай Жээнбеков, экөөнүн достугунун ырбашы, революция менен аяктады мисалы. Андан кийинки Жапаров менен Ташиевдин достугу 5 жылга созулганы мисалы эксперттер айтып атпайбы, дагы жакшы көпкө чейин созулду депчи. Дагы ынтымакта кармашты депчи. А бирок Ташиев башка план менен келиптир да, достук менен эмес, башка план менен келген экен да. Шайлоо болсо шайлоого катышам. Башкача өзүнүн кадамдарын, мисалы, кээ бир характерлерин көрсөтүп, мисалы, эми баары бир досу болгон күндө деле бийликте президент Садыр Жапаров. Аны угуш керек. Акырында биз деле мындай соцсеттен байкап турдук. Ташиев чындыгында өзүн мындай жарым паша сезе албады беле. Өзүн эле мисалы өкмөттү деп коелучу, министрлер кабинетинин төрагасынын деле тизип эмес беле. Эгер мыйзам боюнча андай эмес да, анын астындагы кызматкер. Ошондойго чейин барып баштабады эле. Бизде система эмес, адам иштеп баштаган да. Ал туура. Акыркы жолуго да эсимде бар. Облустук сотту тургузуп ага указание берди. Сот деген бул өзгөчө көз карандысыз бир бийликтин бутагы да. Бул керек болсо президентке баш ийбейт. Только мыйзамга баш ийген бутак. Адилеттүү сот деген бул мыйзамдуу мамлекеттин эң алгачкы фундаменти. Ооба, мисалы жыйындарда жыйын кылып туруп, ошол эле мэрди, акимдерди ошол жерден өзү сот болуп, өзү прокурор болуп, ошол жерден каматып берчү эмес беле. Дагы бир жыйында мисалы Бакыт Төрөбаев тургузуп алып, Бакыт Төрөбаевден отчет алып атат. Экөө тең премьер-министр мисалы. Вице-премьер-министрлер. Бакыт Төрөбаев деле ошол жерден деле жооп бере албай отурду да мисалычы. Сен эмне башкарып атасың деп айта алган деле жок да. Акылбек Жапаров деле аркасынан чуркап жүрчү эмес беле мисалы Ташиевдин. Ошол нерсенин баары баягы шишип отуруп, бышып отуруп эми жарылды да. Анан ошонун баары президентке жетти. Бирок маалымат булактарында ачык эле жазылып баштаган кийинки күндөр байкасаңыз керек. Мен баягы аралашпаганга аракет кылдым. Бирок көрүп эле аттым. Кээ бир нерселерди мисалы жазып ийгим келип атты, айтып ийгим келип атты. Келатат, баратат, жеткени калды. Кызыл линиядан өтүп кетти дегендерди айткым келип атты, бирок баягы дагы эле баягы кайраштырып атабы, анан мынтип атабы, тинтип атабы, анан президентке жан тартып, анан Ташиевди мынтип атат деп, анан жанагы баягы трайбализмди айтышып, бизде ушундай го. Ушул сыяктуу бир нерсеге жаман көрүнүп калбайын деп эле атайын эле айтпай отурдум да. Бирок мына шишик толду, жарылды. Мындай кандай десем, жактоочу катары болбойн, объективдүү катары болбойн. Бирок дагы бир маалымат берип келейин. Буга чейин экөөбүз интервьюнун астында айттык элек. Мен чын эле аркы тарапты, Ташиев тарапты маалымат берип, ошол позицияны айтам деген киши болсо, мен мына площадканы бергенге даярмын. Бирок тилекке каршы эч ким азыр үнүн ката элек. Азыр ал суроого дагы кайталык, бирок бул жактан мына жанагы төңкөрүш боюнча айтып атпаймынбы? Кээ бир жактоочулар жазып атат, импичмент деп атпайбы, жана 75-тин каты импичмент. Импичмент бул бирок мыйзамдуу жол. Мунун дагы өзүнүн жолу бар. Эмне үчүн мыйзамдуу жолду төңкөрүштү айтып атасыңар деген пикирлерин айтып атат. Ошого кандай жооп берет элеңиз? Эми Ташиевдин башка аргасы жок болчу. Импичмент көтөрткөндөн башка. Парламенттик шайлоо ошон үчүн өттү да. Мен парламенттик шайлоо башталарда шайлоо мыйзамы боюнча да атайын видео кайрылуу кылгам. Ага чейин деле кандидаттар, талапкерлер даярдалып башталганда, өздөрүнүн талапкерлигин коюлуп баштаганда,
бул Ташиевдин командасы, Ташиевдин эмеси менен дегендер сөздөрдү угуп ойлотпадыкпы, кимдер өтөрүн деле билип аттык. Мына өзүмдүн нарын жергесинде Кочкордогу аяшыбы, группалашыбы башка кандидаттарды жолоткон жок да. Келбегиле деди. Сузакта мисалы Шайырбек Ташиев эч кимди жолоткон жок мисалы. Бүт Ташиев чүчкүрсө ак чүч деп кыйкыра турчу команда көп топтолгон парламентте. Импичментке алдын ала даярдалып башталган. Демек, жана алдын ала болгон шайлоо парламенттин курамын түзүп атканда эле бул импичментти уже билип турган деп ойлойсуз. Ошого чейин даярдык башталган. Ошого чейин даярдык башталып, анан жанагы 75 аксакалдын да катында да ошон үчүн жазылып атпайбы. Биз аргасызбыз анда парламентте импичмент көтөрүп, тиги конституциялык сотко кайрылганга аргасызбыз деп атпайбы. Эгер мындай эрте президенттин мөөнөт шайлоону эртерээк өткөрбөсөк деп атпайбы. Алардын баары бекер эмес да. Ага чейин даярдыктар болду, баарын байкап турушту. Ички иштер министрлиги УКМКдан коркуп эле отурду маалымат бергенден. Жанагы эдулардын баары эле карап эле отурушту да. Ошолордон коркуп эле так маалыматтарды бере албай атышты да. Эми азыр баары ачыкка чыгып атат. Буларды жада калса, булар угушумча кызматтардан бери бөлүшүп кетишкен да. Алдын ала. Алдын ала. Кайсы кызматка ким барат, ким ички иштер министри болот, ким кайсыл жакка барат, ким премьер-министр болот. Мисалы ушул жакка чейин жетишкен да. Импичмент маселеси көтөрүлгөндө убактылуу Шакеев президент болуп турмак, президенттин ордун аткаруучу болуп турмак, конституция боюнча. Ошол нерсеге бармак. Анан баягы ошондой кутумдук жолдорду ишке ашырабыз деп атабыз. Мына өздөрү анга түшүп, бирине бири көрсөтмө берип, бири менен мындай достуктан дагы кетип атышат. Мен үчүн абдан кызыктуу суроо, ошол убакытта мына бүт даярдыктар болду, сиз айткандай УКМК баарын көзөмөлдө карап турду, прокуратура Зулушев отурганда алардын Ташиевдин колунда болгон, бүт даярдыктар бар болгон, бирок ошондой эң жоопкерчиликтүү моментте Ташиев четке чыгып кетип атат. Эмне себептен чыгып кетти деп ойлойсуз? Мен мына жооп таба элекмин да. Ташиевдин тарыхында, саясий тарыхында бул бириккен альянсты, бириккен командасын, бириккен саясатчыларын дайыма сатып келген. Бирөө менен аягына чейин чыккан эмес. Мына эсептеп көрсөңүз, Бабанов менен бирикти, Мадумаров менен бирикти, Ахматбек Элбектор менен дагы бирикти. Алардан да чыгып кеткен Равшан Жээнбеков менен да биригип Тосмодон. Анан ошондо да интервьюсу бар Азаттыкта. Коомдук ишмер саясатчы катарда туура эмес кылган экенмин деп. Эми кашадан ашкан, ак үйдө ашкан туура эмес да. Кемпир очулар анткен жокпуз. Биз андай кадамга барган жокпуз. Биз андай мыйзам бузуулар кылган жокпуз. Мына акыркысы мына азыр Ташиев саясий майыпка айланды да. Мурун колуңду сындырам, тилиңди жулуп алам, башка дагы сөздөрдү айтчу эмес беле. Азыр мына Ташиев ошол сөздөрдү азыр айта албайт. Азыр саясий майыпка айланды. Биз ошон үчүн кечээден баштап, эми бул саясий майып болуп калды деп биз жооп берип аткан жокпуз. Биз өзүбүздүн бизди кыпчып кеткен үчүн, бизди мисал кылып аткан үчүн бизди өзүңө теңебе деп атабыз да. Биз аягына чейин күрөштүк. Камалчубуз камалдык, запкы чечүүбүз запкы жедик, сүйлөшүш жерден сүйлөштүк. Саясий иш, саясий диалог менен бүтөт. Болду ошол эле. Анан мен акмын, анан жанымдагылар эгер көрдүңүзбү ошондо деле сөзүндө турат. Эгер кээ бирөөсүндө күнөөсү болсо жазасын алсын деп атат да. Дагы эле сатканга даяр да. Мисалы ушундай адамдар бар да. Азыр Ташиев мурун баатыр болуп атса, азыр жалгыз калды. Азыр жанында командасынын бирөө да жок. Жан тарткан эч ким жок. Жан тарта албайт. Азыр мисалы сиз деле кайрылып атпайсызбы? Эгер Ташиевди колдогон командада бирөө болсо, келсин, баягы майыг алганга даярмын, өз пикирин айтсын. Ачык айта албайт. Ачык келип интервью бериш мүмкүн, бирок баягы айлантыш мүмкүн. Урматтуу президентибиз деп баягы Ташиев деле урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен деп эки сөздүн биринде эле айтып жүрчү эмес беле. Аягы мына даярдык, бийликти алууга даярдык экени көп ачык билинип калды. Мен айтканым биринчи жолу чыгып кеткенин сурап атам да. Жана бүт баары даяр болуп, анан бул чыгып кеткенден кийин сыртта жүргөндө президент муну эмеден креслодон алып койбодубу? Мен мынтип ойлойм, ага чейин бул мен угушумча ага чейин айтылган буга кетесиң деп. Баягы Өлбөс Кощейдин баягы жаны эме дейт эмеспи? Баягы сандыктын ичиндеги жумуртканын ичиндеги ийненин учунда дейт эмеспи? А Ташиевдин жаны Садыр Жапаровдун ручкасынын учунда болчу. Бул билген, уккан, экөө сүйлөшкөн, угушумча. Анан сыртка чыгып кеткен, ооруп атканын байланыштуу. Мунун жүрөгү ооруйт деп айтат эмеспизби? Жүрөгүн дарылатыш үчүн дагы сыртка барып дагы анча-мынча саясатчыларга жолу күйгөн деген да маалыматтар бар. Анан баягы өздүк курам менен дагы коштошо албай калдым дегени,
ошо кабинетиндеги анча мынча кугаздарын акча макчаларын ала албай калганы да. Эми президент деле Ташиевден корккон үчүн сыртка чыгарып туруп анан кызматтан алды деп ойлобойм. Анткени ручканын эле учу болчу Ташиевди кызматтан алуу. Болгону баягы адамгерчилик, достукту гана кичине бир сыйлады окшойт да. Элине дейт деген сыяктуу эле нерсени сыйлады окшойт. Болбосо Ташиевдин былыгы ага чейин билинип калган экен, материалдар, справкалар аябай көп келген экен президентке. Президентке биринчи айтканда президент баягы досум анчалыкка барбайт деп ишенбечүлүк кылса керек. Андан кийин баягы баардык нерсе далилденгенден кийин Ташиев деле билесиз да, Баткен окуясы башталганда деле ушу Германияга кетип калбады беле. Тулгаңды тоскон, бирок ооруп атам деп койгон, бирок тулгаңды тосконо кетип калбады беле. Анан биз митинг кылып, ызы-чуу кылып, акция кылгандан кийин анан келбеди беле. Бирок ага чейин УКМК кызматкери, улуттук коопсуздук карап аткан, улуттук коопсуздук жетектеген киши ушул ошол коголаң, ошол окуя, ошол кырсыктар болоорун алдын ала билгенден кийин эмнеге кетет мисалы. Бул оор учурда дайыма ошондо чыгып кеткен бир өзүнүн өнөкөт оорусу бар болчу. Балким жүрөк ооруду неси, бул окуядан качып кеткенге, өзүн ала качып кеткенге ушундайга бир жакыныраак киши экен. Кетип калгандайын айтып аткандык эмес, негизи эми азыр айтчу учур болуп атат да. Азыр дагы анан биз коомчулукка дагы кайрылып коюшум керек да, Семетей мырза. Биз 2 күндөн бери кемпир абачылар жооп берип атса, кээ бирлер айтып атат кызматтан кеткенден кийин депчи. Ооба, биз бул кишилердин запкысын жегенбиз. Биз айтчу жер бар, айтпачу жер бар. Биз дагы айтабыз. Дагы көп айта турчу көптөгөн маселелерибиз бар. Азыр бетин сыйырып алып, кайра Ташиевди кече генералыбыз деп мактап жүргөндөр бүгүн жамандап аткандар мына ошолор уялса болот. Жанындагы командасындагы кишилер чекеден сатып атат. Чекеден сатып көрсөтмө берип атат. Мына ошолорду айтса болот. Туура эмес кылып атасыңар деп. Мына адамдык принцибиңер жок экен деп айтса болот. Биз болсо буюрса өзүбүздүн ак экенибизди далилдедик. Өзүбүздүн пикирибизди, өзүбүз ким экенибизди дагы далилдечү күндөр алды да. Дагы бир эң чоң азыр талкуу жараткан суроо бул эмне үчүн кемпир абадчыларга жанагындай 326 менен бийликти басып алуу деген берене менен баарын камап, азыр Камчыбек Ташиевди подписка менен жиберип койду деген суроо жаралып атат. Соц тармактарда бүгүн мен мына карап көрсөм, эң курч, эң маанилүү суроо катары чыгып атат да. Семетей мырза, биз ошо биз менен салыштырбагыла өзүңөрдү деп бизгече жазган себебибиз да ушул да. Бизди камап алып туруп анан айыбызды угузган да. Бизди камап туруп анан айыбызды угузган. Бизди ровдуга чакырганда келгенде бизди көрсөтмө дагы суракта болгон эмес. Суракка чейин эле ГСУдан кагаз келген, уже камалсын деген, кол коюлган кагаз. Биз көрүп алып анда көрсөтмө берүүнүн кажети жок экен, уже камалсын деген кагаз келбеди. Справка келди, биз кете берели деп биз ушундай эле кылдык. Мен таң калганым азыр мисалы Ташиевке, Зулушевке, Шакиевке айып угузулду, беренелер коюлду. Эмнеге камалбай атат билбей атам да. Мен деле таң калыштуусу. Эмнесин айып атат билбей атам. Рас айып угузулду, беренелер коюлду. Анткени бул оор беренелер 227, 337 менен 326 эң оор беренелер. 326 10 жылдан 20 жылга чейин. Ооба. Бизде ошон үчүн жана прокурор 20 жылдан 23 жылга сураган да. 227 менен 326 менен камады да, бизди кошуп камады да. Бизде ошон үчүн 20 жылдан сураган прокурорлорчу. Азыр Ташиев, Зулушевдарды неге камабай атат билбей атам, неге мындай баягы тандалма эме болбош керек да. Ошон үчүн коомчулукта айтып атпайбы? Муну азыр карап турган, Ташиевке тарынган бизнесмендер көп, активисттер көп, журналисттер көп, биз эле эмес, башкалар көп, баары жазып атат. Ооба. Мынеге бизди ушинтип эле камайсыңар дагы, эмнеге Ташиевке келгенде законный мыйзам иштебей калат деп. Ушул жагындагы президент азыр тергөөчүлөргө дагы мындай тергөөчүлөр менен ички иштер министрлиги менен кеңешет болуш керек деп ойлойм. Балким эмнеге айып атат, эмнеси бар, балким дагы бир нерсе көрсөтмө берип атабы же башка нерселерди айтып атабы билбейм да. Эльвира Сурабалдиева өзүнүн маегинде айтты, президент айкөлдүгүн көрсөтүп атат деп. Бирок айкөлдүгүн көрсөтүп атканда мындай мыйзам баарына бир болуш керек да. Бирок дагы бир белгилеп кетерим, мисалы үчүн Ташиев мырзанын сүйлөгөнүн мына футбол союзунун жанагы өзүнүн президенттигин тапшырбады. Ошол жактан дагы урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен келдим. Анан ошол
футбол футбол ишин нугуна салып берди, аябай сонун өнүгүү болуп атат деди. Акыркы кайрылуусунда дагы мындай президентке кандайдыр бир орустар айткандай реверанс кылып атат да. Ошол мындай эки достун кайра башын кошуп, кайра достошуп кетет деген белгиси эмеспи? Кандай деп ойлойсуз? Бир жагынан президент унчукпай атат, мындай бир катуу сөздөрүн айтпай атат. Экинчи жагынан Ташиев мырза дагы мындай кандайдыр бир президент жака кадам жасап атат. Бир да каралоо кылган жок, мындай катуу сөз сүйлөгөн жок. Ошол кайра достугу келип калабы деген дагы суроо жаралып атат да. Мен жанагы окуяны айтпадымбы? Ташиевдин тарыхый жолунда бул оор учур келгенде бул эч качан өзүнүн жанагындай ачык кайрылууларын чыгарбаптыр. Кечирим суроо менен эле чектелген да. Кечирим суроо менен чектелген. Азыр деле ошо президенттин айланасында президентке жолуга албай атса дагы президенттин айланасындагы кишилер аркылуу дагы бир кечиримдерин сурап атса керек. Бирок мен азыр экөө биригип кетет дегенге президент ага жол бербейт болуш керек. Анткени буга чейинки кадамдарын билди. Биз билбеген маалыматтар ал кишиде азыр көптөгөн справкалар келди. Булардын кадамдарын биз эми баягы тар чөйрөдө бирөөлөр менен чай ичип калган сөздөрдү угуп эле айтып атпайбызбы? Мисалы, ал кишилерде азыр так ачык маалыматтар бар да. Мен биригет кайра кызматка келип калат дегенге ишенбейм да. Эми азыр Ташиев ооруп атам деген эме менен азыр сыртка да чыга албайт. Эгер сыртка чыкса, ооруп атам деген эме менен бир качып кетип бир эмелери болушу мүмкүн болчу да, командасын таштап. Акыркы кайрылуусунда дагы бир белгилеп кеткен нерсе бар. Бул өзүнүн тарапташтарына кайрылуу кылып, жанагындай бир кандайдыр бир иш-чараларды мага карата бир иш-чараларды жасабагыла. Мен өзүмдүн юридикалык өзүмдү коргогонго толук кандуу шарттарым бар деп айтат да. Бул мындай тереңирээк карасак, бул менин колдом бар, колдоочуларым мындай мени колдоп кетип кандайдыр бир иш-чарага бара алат деген бир мааниде айтты да. Сиздин оюңузча, ушул тарапташтары азыр дагы деле барбы? Эгерде Камчыбек Ташиев камалып кетсе, алар кандайдыр бир өзүнүн ой пикирин чыгарып, бир бийликке өзүнүн бир сөздөрүн айтканга барабы же барбайбы? Семетей мырза, мен айткычакта деле сиз деле билип атсаңыз керек, азыр бурун баатырмын деп төш кагып аткан Ташиев азыр жапжалгыз калды. Муну азыр колдогон деле эч ким жок. Колдосо бир 10-15 киши бир Facebook'та жазып атат, 10-15 киши. Анан фейк аккаунттар менен бир жерге отуруп алып, баягы мактап, баатырыбыз, тигинибиз, генералыбыз деп жазып атышат. Бирок алар Ташиевди колдоп митинг кылганга, акция кылганга духтары да жетпейт. Алар анткени Ташиевди колдобойт азыр. Ташиевди колдогон азыр учурда аларга коркунучтуу. Ташиевдин аркасынан камалгысы келбейт эч ким. Ташиевди азыр колдогондор кимдер? Жанындагылар бүт баары качып кетишти. Мына ишенбесеңиз чакырып деле көрүңүзчү. Ошол Шакеевди, Зулушевди эфирге чакырып көрүңүзчү, келбейт. Телефонун албайт. Айта алабы мына командасы болсо Ташиевди президент кылабыз деп ошо команда чогулушкан да булар. Ар бир кызматты мен бул кызматка барам, сен бул кызматка барасың деп жана устук кандай кылды деп бөлүштүрүптүр. Эми азыр ошолор Ташиевди коргоп чыга албайт, эч ким чыга албайт. Ташиевди коргоп чыкса, Facebook'тан бир 2-3 кыз жазып атат, 3-4 кыз жазып атат. Болду, калгандар бүт бар фейк аккаунт. Баягынын баары кеткен. Эч ким жок. Анан Ташиев баягы саясатчы да, болбой эле саясатчы катары баягы ошол сөздү кичине кошпойду окшойт. Жанындагы кичине кеңешчилер кошуп коелу, коркуп калган кишидей болбойлу деп. Ошол строчканы анан кемпир-абачыларды кошуп атпайбы? Ташиевди жанагындай абакка албагандын себептеринин дагы бири мүмкүн азыр дагы ошол сиз айткандай Facebook'та жазып атышат. Ким гана иштебесин, Ташиевди иштеген киши жок болгон, абдан көп жакшы жумуштарды жасаган, ОПГ менен күрөшкөн, паракорчулук менен күрөшкөн, инфраструктурага салымы көп. Анан ошол үчүн мүмкүн ошол жумуштарын карап буну камабай атат деп жазып атышат. Ошол канчага чындыкка келет деп ойлойсуз? Семетей мырза, бизде өлүм жазасы жок да. ОПГны колдобойм. Бирок бара калып эле, кире калып эле аткылап өлтүрүп салган болбойт да. Мыйзам баары мыйзам чегинде болуш керек. Ар бир региондо салынган УКМКнын имараттары ошол жердеги азыр сүйлөп чыгып атышпайбы? Бизнесмендер же болбосо бир экс-депутаттар салып берген экен. Ошо стадиондорду мисалы бүт бар мамлекеттик бюджеттен деп эле айта берчү Ташиев. Урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен деп эле. Бирок ошонун баарын ошол кишилер салган да.
азыр ар бир салган имарат салгандар, мисалы муну мен салып бергем деп баштаса эле Ташиевдин иши жокко чыгат. Ташиев коркуткан да. Кайдымгыдей эле коркуткан. Муну салбасаң камаласың, же мончо бербесең камаласың деп эле ушундай иштерди аябай эле кылган экен. Мына бизнесмендер эгер бизнесмендерге тил бүтсө, бизнесмендер деле айтып чыгат. Бирок ал бизнесмендер тилекке каршы мындай иштерге баргысы келбейт да, коркушат, коркок болот бизнесмендер. Айта алышпайт азыр. Эми балким бир убактарда бир айтышы мүмкүн. Бирок биздин редакцияга көп эле бизнесмендер кайрылып атышат уже. Ушундай болгон неме депчи, жанагы адилеттүүлүктү издеп атабыз деп. Анан ошол корккон нерсебиз дагы жанагындай кайра жанагы заман келип калбайбы деп коркуп атышат да. Ооба, мисалы азыр Facebook'та жазып атпайбы Абдыкерим тиги Шакип экебиз жазып атат го. Мисалы кандай кылып алынганын, канча имараттар алынганын, мисалы ошонун баарын эле коркутуу үркүтүү менен алган да. Бул бир эле мисал. Канчалык ата мекендик өндүрүшчүлөрдү, биздин ата мекендик жанагы ишкерлерди канча кысымга кабылдырышты. Алар деле сыртка чыгып кеткен биздин ишкерлер аябай көп. Ушу Ташиевдин немесинен, камчысынан корккондон. Азыр ошонун баары кайра келиши мүмкүн. Ташиев кетти, кичине эркиндик болуп калды деп. Чындыгында аябай эле коркуткан да. Кустурган өздөрү айткандай. Дагы бир чоң суроо бул эмне үчүн расмий маалыматтар аз болуп атат. Мурдакы күч структуралардын эң мындай үстүндө отурган кишиге айып берип атса, аны биз адвокаттан угуп атабыз. Аны биз Камчыбек Ташиев өзүнөн угуп атабыз. Же ИИМ бербейт, Ички иштер министрлиги бербейт расмий релиздерди, же прокуратура бербейт, эч ким үн катпайт. Түшүнүксүз болуп атат да, эмне үчүн, кандай айыптар болуп атат, кандай фактылар бар, анан тергөө кандай болот деген бунун баарын расмий бербесе, кандайдыр бир жанагындай ушактар, кандай түшүнбөстүктөр жаралып калып атпайбы? Ошон үчүн дагы суроо жаралат, эмне үчүн ушул расмий органдар унчукпай атышат? Негизи эле Ички иштер министрлигинин маалымат бөлүмдөрү мындай чала иштейт го. Негизи эле башка окуяларда, буга чейинки окуялар жанагы Жети өгүздөгү болгон окуя, башка жана маньяктарда болгон окуяларда деле биз биринчи жазчубуз. Анан Ички иштер министрлигинин маалымат булагы жазчу эмес беле. Биз Ички иштер министрлигинин пресс службасы биз болуп калдык го деп деле тамашачыны аралаштырып жазып жүрбөдүкпү. Эми азыр деле мындай буларга эркиндик берди окшойт президент. Тергөөчүлөргө, эмелерге мурун баягы көзөмөлдөп турчу да. Баягы УКМКнын кызматкерлери аркылуу. Эми аякка чейин Ташиев киргизишпесе дагы астында кол астында кызматкерлери баланчаны чыгаргыла, баланчаны камагыла, маалымат чыгаргыла деп турушчу да. Эми тилекке каршы билбейм, мен деле 2 күндөн бери таң калып атам. Булар чыгаргыча биз биринчи угуп алып биз маалымат чыгарып атабыз. Бейрасмий деп. Бирок расмий ошондой эле болуп атат. Мен таң калганым эмнеге андай болуп атат билбейм. Же жашыра турчу деле эчтеке жок. Бардык маалыматтар чыкты. Кимге кандай берени коюлуп атат, кимге кандай сурак берилип атат, кимге кандай жаза берилип атат. Бул расмий булак катары чыгарышса жакшы эле болмок. Мен деле таң калып атам буга. Келе жаткан президенттик шайлоого Камчыбек Ташиевдин барганга шанстары барбы? Барса шанстары кандай? Анан негизи шайлоо кандай өтөт деп ойлойсуз? Президенттик шайлоого азыр талапкерлигин кое тургандар деле койбойт го деп ойлойм да. Мурун баягы коюп жүргөндөр деле койбойт го. Баягы символично коюп коюшу мүмкүн бир-экөө. Президент менен макулдашуу менен, бийлик менен макулдашуу менен деп коелу. Бирок Ташиев ага духу жетпейт го президентке койгонго. Билбейм, эгер тышкы саясий күчтөр аралашуусу менен эле бир болуп кетпесе, бирок жеке Ташиев кайра команда топтоп президенттик шайлоого барганга мындай духу жетпейт го. А жалпы Камчыбек Ташиевдин эми тагдыры кандай болот деп ойлойсуз? Эми азыр Ички иштер министрлиги ишин тергеп атпайбы? Балким дагы бир маалыматтар чыкса, балким чындап эле Ташиев абакка кирип кетиши мүмкүн. Зулушев, Шакиевтер аркылуу абакка кирип кетиши мүмкүн. Биринчи вариантым ушинтип ойлойм. Экинчи вариант эгер ушинтип эле сотко сүйрөлүп эле президенттик шайлоого да катышпайт. Биздин кейпибизди кийет да. Эми мында тилекке каршы мында аз байлык бар. Бизде кыйналбайт, баягы финансовый жактан кыйналбайт деңизчи, бирок сотто сүйрөлүп жүрө берет деп ойлойм да. Бизнесмендердин бирок такталган аккаунтпу же жокпу жазып жиберди. Эмне үчүн Ташиевке паракорчулук боюнча айып койбой атат? Анткени биздин мүлкүбүздү тартып алган киши ошол болду, биз уккан боюнча ошол буйрукту берип атат деп. Эгерде паракорчулук
боюнча айып коюлса, бул кичине башкачараак болобу деп ойлойм да. Анткени жанагындай бийликти басып алуу тиги бул жанагындай саясий беренелер деп коебуз го, саясий куугунтук деп коебуз. А паракорчулук бул башкача. Ушул Ташиевдин паракорчулукка тиешеси бар деп ойлойсузбу? Семетей мырза мындай акчалай алса дагы, акчалай алса ал өзүнүн чөнтөгүнө кетти да. Бирок аны далилдеп бере алышпайт дегилер. Ошол убакта Ташиевди видеого же аудиого жаздыра алган эмес да, жаздыра алганга дагы дуктар жеткен эмес да, мисалы. Ташиев эмес, эдуларды жазып коюптур. Анан мындай сөз менен эле калып калышы мүмкүн. Мен ушинткен десе эч ким ишенбейт да. Бирок булардын жанагы имараттарын тартып алса, мисалы тартып алса, ал бала бакча болгон, же больница болгон, мисалы, же УКМКнын бир имараты болгон, мисалы ушундай бир мамлекетке кайтарылып өткөрүп атпайбы, мисалычы. Азыр мамлекет Ташиевди паракор десе, анда мамлекет паракор болуп калат да. Мамлекет паракор болуп калат, анан паракорлук боюнча беренени коюу азыр кичине мындай эртерекпи деп атам да. Балким акча берип аткан жери далилдүү бир фактылар болсо, ушундайларды Шакип акебиздей далилдеп бере алса, мисалы. Чоң бизнесмендер далилдеп берип атат. Ал болгондор үчүн. Бирок мамлекетке өткөндөн кийин мамлекет паракор болуп калат. Азыр Ташиевди паракор деп атасак, мамлекет паракор болуп калат да. Бирок адилетсиздикке астында калып калган ушул ишмерлер азыр акчабызды бергиле, адилеттүүлүктү суранып атабыз деп айтып атпайбы үндөрүн? Ошолорду кантип чечсе болот деп ойлойсуз анда? Мына бирөөсү айтып атат, сок чыгарган бизнесин тартып алды. Бирөө айтып атат, атканамды алып кетти, аттарым бар жок. Бирөө айтып атат, 10 жылдан бери курган магазинимди тартып алышты. Кайра мага кайтарып бергиле, компенсацияны ким берет деп. Бирок ал да чын да. Ооба, Семетей мырза, ушундай арыздар негизи азыр Ички иштер министрлигинде көп эле экен. Аябай көп экен. Буларда азыр канча деп атат? 300дөн, 400дөн ашык деди, 700дөн ашык деди. Ушундай арыздар бар экен. Эми акырындык менен муну Ташиевдин командасынан эдулары, башкалары дагы тартып алган немелери бар экен. Ошолорду акырындык менен азыр чечип берип атышыптыр. Негизгиси. Тартып алгандар мамлекетке өтпөсө дагы жеке адамдын өзүнө өтүп кеткендеричи. Мисалы, жанагындай Көлбаевдин имараттарын алгандар дагы кээ бирлерди өздөрүнүн атына жазбаса дагы бир башка эле бир досуна жазып, бирок ал досу аны сатып алганга мисалы кудурети да жетмек эмес. Бирок ошонун аты жөнүнө жазылып калгандар да бар экен. Мисалы ушундай ошол эле бизнесмендердикин ушинтип эле башка атка эле өткөрүп койгондор бар мисалы. Эми акырындык менен алар өздөрүн далилдеп берсе, мамлекет бийлик чечип берет деп ойлойм. Анан чоң жанагы эмелерди мамлекетке өтүп кеткендер эми аны паракорлук деп айтсак, андан бийлик паракор болуп калат да. Биз да үмүттөбүз, анткени көп адилетсиздик менен көрүп атабыз. Мына биздин акыныбыз Аскат Жетиген дагы азыр дагы эле абакта жатат. Ошол бизнесмендер дагы кайрылып атат. Ушул 1-2 жылда жасалган көп мыйзамсыз нерселердин баарын прокуратура өз нугуна келтиребиз деп ишенебиз. Анан интервьюс дагы соңуна чыгып калды. Айтып кетер нерсем, албетте азыр сөз эркиндиги бизде бар. Анан ошол көп сөздөрдүн айтып кеткендин баары жанагы презумпция невиновности деп койбойбу, ошонун дагы алкагында айтып атабыз. Баарын сот өзүнүн чечими менен аныктап, тактап чыгаргандан кийин дагы ошону так айта алабыз. Азыр убакытта сизге чоң рахмат, сизге да рахмат, чоң рахмат. Алла таалам күч кубат берсин. Буйруса иштериңиз бүттү, эми ойлойбуз баарыбыз кандайдыр бир башка заманга келип калдык, кичине эркиндик менен дагы жашап, негизи мамлекетибиз стабилдүүлүккө, өнүүгө барып, эч кандай саясий кырдаал болобу, ички кандайдыр айтып кетпедимизби, тышкы саясий күчтөр келип калбаса эле деп, келбей эле койсун. Кыргызстандын тагдырын кыргыз эли чечиш керек. Ошон үчүн бизге стабилдүүлүк керек, бизге жанагындай туура жол керек. Ошо менен эле алек бололук. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге дагы.